Уран Ахмедов берген арызына ылайык өз каалоосу менен өкмөт аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары кызматынан бошотулду. Тийиштүү буйрукка бүгүн 12 февралда премьер-министр Улукбек Марипов кол койду. Уран Ахмедов аталган кызматка 2018 жылдан бери иштеп келген. Ага чейин юстиция министри кызматын аркалаган. Өкмөттөн дагы бир буйругу менен бошогон кызмат орунга Айбек Жунушалиев дайындалды. Ош шаарынын 2021 жылдагы бюджети коомдук талкуудан өттү. Бул өткөн жыйынга шаардагы мекеме ишканалардын жетекчилеринин басымдуу бөлүгү келген эмес. Казнадан бөлүнгөн каражаттар кайсыл багытка жумшаларын коомчулук анализдеп, айрым кызыккан суроолорго жооп алуу үчүн чогулушкан. Бирок кыска аралыкта гана жыйын соңуна чыгып, суроо берүүчүлөрдүн санына чектөө коюлду. Ош шаарындагы жыйындар залына чогулгандар 2021 жылдын Ош шаарында бюджеттин талкуулоо үчүн келишкен. Кагаз түрүндө бюджеттин бардык бөлүштүрүүлөрү такталып, жазуу жүзүндө даярдалган. Коомдук талкууда эл менен бет маңдай олтуруп, казнаны талкуулоо үчүн келген шаардык кеңештин депутаттары жана бийлик өкүлдөрүнөн нараазычылыктар орун алып, сындар айтылды. Бизге болсо чомакторду айтып, эле ушундай кылабыз. Эми депутат, мен дагы депутат болгом. Союзга да, Кыргызстанга да бизди сүйлөтүп койсо, даже биз өлсөк 3 жыл телевиз мындай сүйлөп турат да жердин астында. Ушундай айтып токтотуп кола, конкретно показательный менен ишти жүргүзүш керек. Жапа капа болгон, сиз кандидат болгонуңузда сизди көргөн биги остукту. Ошондон бери сизди көрө элекпиз. Сиз только трибуна, только сессияда. А сиздин күчүңүз эмнеде? Кимде? Элде. Шаардык казнадан сарпталуучу каражаттын суммасын болжол десеби 1 миллиард 357 миң сомдон ашыгыраак сумманы түзүүдө. Шаардын бюджеттин басымдуу бөлүгү тагыраагы 38% билим берүү тармагына жумшалат. Бирок жаш жеткинчектерге берилүүчү ысык тамак ар бир балага орто эсеп менен 15 сомдон каражат бөлүнгөн. Бул абалды шаардык кеңештин депутаттары казнанын тартыштыгына байланыштуу деген жүйө менен түшүндүрүшүүдө. Жок, туура айтасыз, бул эми айла жоктон болуп аткан иш. Мен кече ушу дагы ушу комитетте мугалимдер менен соц тармак менен бардыгы менен макулдашып сүйлөштүк. Балдардын ошол бул эми фиксированный болуш керек да, өзүңүз жакшы билесиз да. Бир бала мынча калорияда тамак ичиш керек деген. Биз ага мүмкүнчүлүк бербейт бюджет. Биз эми азыр аргасы жок деп ишин кылабыз. Андан тышкары бизде ушу ата-энелердин жардам акчалары бар. 500 сомдон берилип аткан. Коомдук укугга бюджеттин болжолдуу багыттарын аныктоо бул убакка чейин шаардык кеңештин комитетинде талкууланган. Быйылкы жылы казнанын жылдык планын бекитүү салыштырмалуу кечирээк ишке ашты. Бул убакка чейин тиешелүү тараптар менен шаардык кеңештин депутаттары тактоо иштерин жүргүзүшүптүр. Негизи адатка айлангандай эле биз ушу жылдын башынан баштап биринчи ишти ушул шаардын бюджетин, жергиликтүү бюджетти бекитип берүүдөн баштайбыз. Бүгүнкү күнгө бизге Ош шаардык мэриясы быйылкы 2021 жылга карата Ош шаарынын бюджетин алып чыгып берди. Биз ушул бюджетти туруктуу депутаттык комиссияда карап, долбоорун. Андан кийин комиссия ал долбоорду ошол кызыктар тараптар менен ошол кимдерге керек болсо керектүү тараптардын баардыгы менен чогуу талкуулап чыгып, долбоорду бүгүн мыйзам чегинде ушул коомдук талкууга алып чыктык. Шаардын казнасын үнөмсүз пайдалануу тууралууда бир топ сындар айтылды. Анткени шаардык казнадан айрым муниципалдык кызматтарга субсидия катары берилген каражаттарды үнөмдөө керектигин коомдук уюмдардын өкүлү билдирип чыгышты. Экинчиси ошол жана муниципалдык ишкана, тазалык ишкана боюнча чыр болду. Эмнеге дегенде 23 миллион сом субсидия алып атышпайбы, жылда алышат да. Бизде ошол айрым бир муниципалдык ишканалар мэриянын эрке баласы болот да. Эгерде ошо Айтмат Тентебаевич маалында Зеленхоз мэриянын эрке баласы болсо, Мырзахматов маалында Горводоканал мэриянын эрке баласы болчу. То есть ошол муниципалдык ишканалар өзүлөрүнө жакыныраак болгон ишканаларга көбүрөөк акчаны сүмөлөшөт да. Коомдук укугу жалпысынан 2 саатка жетпеген убакытта аяктады. Жыйында алып барган шаардык кеңештин төрагасы тарабынан суроо берүүчүлөргө чектөө коюлуп, бүгүнкү болуп өткөн коомдук талкууга шаар ичиндеги мекеме ишканалардын жетекчилеринин басымдуу бөлүгү катышкан жок. Таткашабдан Элдар Өмүрбек уулу, Дурнюс.